акыркы күндөрү ар бир үйгө кирсең эле ошол адамдын календардан сүрөттөрүн көрүп ооба да. көрүп калып атам. Көчөдө кетип баратып дагы ошол кондугуналарда жармаштырган көрүп калып. футболкаларда жабышып жүргөнүн да көрүп калып атам ошол адамдын сүрөттөрүн. Биздин жалпы кыргызстандыктар таң калып жатат го ким келди депчи. Ким деп турсаңыздар, Саякбай Манасчы фондунун тең төрагасы Манасчы Рыспай Исаков агайыбыз келген. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутман таңыңыз. Кимдер жөнүндө эле сөз кылып деп атпаймынбы? Мен экенмин дегендей. Анан кесиптеш могул нерсени айта кетели башында эле. Бүгүн биз оюн ойнотобуз. Ошол оюнга баягы эгер ким тапса биздин Рыспай ага суроолорду берип турат сиздерге. Эгер ошол суроолорго жооп берсеңиздер, ал суроолор деле оор болбойт. Манас жөнүндө. Манас осы эпосу тууралуу суроолорду беребиз. Ким тапса 2 кишилик чакыруу баракчасы Саякбай киносуна. Ооба. Бир кишиге эки чакыруу баракчасын беребиз. 2 киши болуп барат. Анан бул кайсыл кино десеңиздер, азыр сыртта жарнамаларында көрүп калат болушуңуздар керек. Көчөлөрдө Саякбай көркөм кино тасмасынын ачылыш аземинен сиздерди чакырат экен. Так ошол ачылыш аземине чакыруу баракчалары ойнотулат. Андыктан биздин Рыспай абабыз жакшы бир суроолорду берет. Андыктан экранга чыгат азыр номерлар. Ошол номерларга WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Жана 59 20 55 сандарына Бишкектин коду 0312-ни терип туруп бизди карата чалсаңыздар дагы болот экен. Анан WhatsApp бөлүкчөсү 0772 51 20 55. 2 киши чакыруу баракчасын утуп алууга аракет кылабыз. Алгач эле сурообуз Рыспай агай мындай да. Биздин эфирге ар тармактуу адамдар келет. Мисалы билимдүүлүү, окумуштуулар келет, ырчалар келет. Дей койчу спортсмен баардыгы келет да биздин эфирге. Бүгүн манасчылар келип отурат, манасчы келип отурат. Анан манасчылар таңды кандай тузат мен сурагым келип жатат. Спортсмендер эртең менен туруп чуркайт, илимпоздор кофе ичет дегендей. Сиз кантип тузасыз мисалы таңды? Ушул суроонун алдында Рыспай агайдан суроо күтпөйлүү көрөрмандар күтүп калды суроо. Кандай дедик? Чакыруу баракчасына кайсы суроону бересиз? Чакыруу баракчасына анда биринчи суроону берип коелу, анан кийин суроого жооп берели. Ооба. Жарайт, андай болсо Манастан таппай кала турган кылып берели же таба турган. Көп киши таап алып анан убарып алып калбайсыңарбы дегеним да. Манастан суроо бере турган болсок, Манас Баатырдын эң биринчи алган аялы ким? Канча аялы болду? Биринчи аялы жөнүндө. Биринчи аялы жөнүндө эле. Олжо катын деген түшүнүктөр болгон да илгери, баягы ак никелеп алган эмес. Олжодон түшкөн аялдары болгон. Султан Сулаймандын гаремдеринде сыяктуу. Ошол биринчи жубайы ким болгон? Манастын биринчи жубайы ким болгон? Жөнөтөңүздөр. Манас атабыздын биринчи жубайы. Биздин экрандын алдында турган номерларга узатып бериңиздер, WhatsApp'тан тосуп алабыз. Анан таңды кандай тососуз? Жогоруда кесиптешим айтып кеткендей эле. Бир Манастан баштайсызбы дегендей. Мынтип сурап атышпайбы? Ушундай суроолор көп болот да, анан манасчылар үйлөнөбү, манасчылар сүйөбү деген сыяктуу эле суроолор болот да. Анан силер алмаштырып алдыңар окшойт. Манах менен манасчыны алмаштырып алдыңар окшойт. Манасчы деле кадимкидей эле пенде деп жооп берем. Анысыңарындай кадимки эл катары эле ойгонобуз, эл катары уктайбыз, эл катары эс алабыз дегендей. Анан бир манасчыны бир манасчыга салыштырып болбойт, ар ким ар кандай. Бир манасчы 11-де ойгонушу мүмкүн, бир манасчы таңкы саат 4-тө ойгонушу мүмкүн. Мен багымдатка туруу менен баштайм. Негизги көпчүлүк учурларда. Кээде уктап калган учурлар болот. Анан ошону менен таң башталат. 3 күн эрте турсаң, 1 күн арттырып аласың деген кырсын сөз бар да. Негизи эрте турганга жетпейт. Эрте тургандын этеги толот деген дагы бир макалыбыз бар. Эрте турган эркектин бир ырысы артык, эрте турган аялдын бир жумушу артык деген сөз бар дегендей. Негизи эрте менен эрте туруп, таңды тосуп, таңкы кубат менен кубаттанганга жетпейт да, күн жакшы өтөт. Эгер кеч туруп калсаң, көздөрүң шишип, башың салмактап, улам суу жутуп, анан кечке чейин ошол калыбыңдан жазбай, чарчаганың, чалыкканың жазылбай жүрүп, күн кантип батып кеткенин билбей каласың. Эң сонун анан баягы кыргызда жакшы дагы бир сөзү бар, аккан арыктан сууга же болбосо алма сабагынан алышпайт дейт да. Ошол манасчылык өнөр сизге кимди аркылуу өткөн? Ким манасчы болгон үйдөн?
ушул манасчылык өнөр ушундай нерсе экен, тууган туушканга карабайт экен, таанышка карабайт экен. Сен атаң манасчы болду эле, сен манасчы бол дебейт экен. Албетте тукум куугандагы учурлары бар, бирок мен үйдөн эч ким манасчы болгон эмес. Кайып каскагынан, текерең каскагынан дегендей эле. Мисалы манасчылар азыркы күндө экиге бөлүнөт. Мисалы жаттама манасчылар же аян. Сиз мисалы кайсынысын? Манасчылар бөлүнбөйт. Манасчылар бөлүшөт да. Жаттайт дейт, кээ аян менен. Негизи ооба. Ошол нерсени да көптөр суроо берип калат да. Анан чын эле манасчылар жаттап айтышабы же болбосо төкмө катары айтасыздарбы? Же аян аркылуу? Же кандайдыр бир күч аркылуу айтасыздарбы? Бул манасчылык боюнча бир бетке айтуу мүмкүн эмес дегеле. Себеби мурункудан калган сөз, мура кылып алган сөз, байыркыдан калган сөз, баян кылып алган сөз деген сөздүн өзүндө сен милдеттүү түрдө көтөрүлүп жүрө турган жүк бар, милдеттүү түрдө айта турган сөздөр бар деген нерсе жатат да. Анан биротоло эле жаттап алгандын өзү дагы туура эмес. Ар кимдин өзүнүн көкүрөгүнөн чыккан нерселер болот, аң сезиминде аң тартеңтер болуп иштелип чыккан нерселер болот. Аң сезимине, көкүрөгүнө, тилине баш ийбеген нерселер болуп кетет кээде. Кыскасын айтканда жаттап да айтышат, чаптап да айтышат, ар кайсы жеринен аттап да айтышат, ар кандай түркүн түмөн түрлөрү бар да. Эң негизгиси көкүрөгүндө кайнап турган дарамет болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Анан биз ушул ойнотулуп жаткан билет, бул Саякбай көркөм кино тасмасына ойнотулуп жатат. Андыктан бизге карата Манастын эң алгачкы биринчи аялы ким болгон бизге карата узата берсеңиздер болот экен. Анан ушул кино боюнча сизге суроо бергим келип жатат. Сценаристи ким жана кандай максатта тартылды бул кино? Бул максатыбыз ушул кыргыз дүйнөсүн ааламга ачып берүү. Биз манасчылык дегенде бүгүнкү күндө өзүбүз деле толук түшүнө албай, манас касиети эмне дегенге толук жооп бере албай турган учурда, аалам дүйнөлөшүү дүрбөлөңүнө түшүп турган, ааламдашуу алкагында болуп аткан учурда өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды башкаларга жайылтуубуз абзел болуп калды да. Негизги максатыбыз ушул манасчылык илдетпи, жүкпү, оорубу, касиетпи, өнөрбү деген нерсеге жооп берүү. Койгон максатыбыз ошол болгон. Анан сценарийин Эрнис Абжапаров жазды, тартканын да Эрнис Абжапаров тартты. Кызыл чеке түшүп, кырчылдашып, сүзүшүп көп нерселер болду. Бул ортодо 2 жыл аралыгында тартабыз деп баштагандан бери 2 жыл өттү да. 2 жыл өтүптүр. Анан бул Саякбай көркөм кино тасмасын идеясы ким баштады? Кимдин баштады? Болот Берикбаев деген агабыз бар. Ошол көптөн бери ойлонуп жүргөн экен, ушундай бир тасма тартса, көркөм тасма, документалдык тасмалар бар албетте. Анан мына ушул манас касиети кантип дарыган, айтпай калганда кандай болгон, айтканда кандай болгон деген нерселерин жалпы журтка ачып берүүнү көздөп жүргөн экен. Анан Саякбай манас жер аралык фондуна Саматбек Ибраев деген келип калды жетекчиликке. Ошол камкордугун ала баштагандан кийин, каржылай баштагандан кийин бүт каржысын ошол Саматбек Ибраев көтөрдү. Азыр ошол касиет колдоп жогорку кеңеште аппарат жетекчиси болуп отурат десек жаңылышпайбыз. Ал эми Эрнис Абжапаров жанагы башында айткандай сценарийин да жазды, тарткан да ошол киши болду. Эми бул тасмага өтө көп киши катышты. Фонддун эмгек жамааты өзүнчө болду, кеңешме жамааты өзүнчө болду, манасчылар жамааты өзүнчө болду, тасмачылардын жамааты өзүнчө болду, актерлордун жамааты өзүнчө болду. Демек, ого эле көп киши салым кошту буга. Жардам бергендер, көмөк бергендер болуп атты. Кеңеши менен көмөк бергендер, сөзү менен көмөк бергендер болуп атты дегендей. Эми мына тасманы элге сунуштоо алдында дагы элден айланса болот экен, жардамын аябай бөлүшүп койгула деп телефондон эле монтип кабарлап аттык эле. Интернетке жарыялаганда мактаныч менен айта кетели, мына бул ар бир нерсени сүрөтүн 944 киши бөлүшүптүр. Ал эми тасмасын 2303 киши бөлүштү. Мындай бөлүшкөн эле. Өздөрү бөлүшүп, Манастын урпактары Манаска кайдыгер карабайбыз деген нерсени билдирип турат да. 2000 киши бөлүштү деген нерсе бул
арзан жумуш эмес. Ар кимиси бир нерсени бөлүшүп кой деп жанагындай жакшы жаман нерселер болуп атат. Ошондойду деле мынчалык бөлүшкөн нерсени уга электим да. Демек кыргыз кайдыгер эмес, өзүнүн жан дүйнөсүнө, өзүнүн руханий байлыгына, маданиятына кайдыгер эмес экендиги көрүнүп турат. Агабыз жакшы суроо берген, Манастын биринчи аялы ким болгон деп. Буга туп-туура жооп берген көрөрманыбыз бар. Манастын биринчи аялы Кара Бөрк деп узаткан экен. Бул 98-14 абоненттери. Сизди куттуктайбыз. Эфирден тышкары байланышып, кайсыл жерден кантип чакыруу баракчасын алып кетишиңиз тууралуу маалыматты беребиз. Анан сиз Саякбай көркөм кино тасмасынын ачылыш аземине чакыруу баракчасын утуп алдыңыз. 8-сентябрда башталышы 11:00 Манас кинотеатрында болмокчу. Анан жалпы ушул жерден Саякбай киносу тууралуу дагы бир жолу сурап келдим. Жетип жатат. Анан бардык кыргызстандыктарга баягы табышмак сыр болуп жатса керек. Канча сааттык, канча мүнөттүк болду? Бул кино канча мүнөттүк? Бул 1 саат 20 мүнөттүк жалпы убактысы. Анан биз 7-сине, 8-ине ачылыш кылып атканыбыздын себеби ошол жамаат көп деп эдикпи? Биринчисинде жамааттын бардыгын чакырсак өзүбүз менен өзүбүз эле толуп калат экенбиз да. Ошол себептен биринчи элге чакыруу кылып, элге ачылышын кылып, ачылыш аземин кылып алып, экинчисине дагы өзүбүз бөлүнүп келген атабыз да. Демек аткаруучулар, актерлор жамааты 8-inde да келет, 7-сinde да келет. Ошол себептен 2 күн ачылыш аземин жасап атабыз. Көкөт айдын ашында эле болуп аткан экен. Кудай буйрса. Ошто өзүнчө болот ачылыш аземи. Ага өзүнчө даярдык көрүп жатабыз. Баягы кино азыркы учурда бардык нерсе келип каражатка такалат да. Анан эгерде сыр болбосо, бул кинонун каражаты канча жылкынын, канча алтындын баасына тегилди? Сыр деле эмес бул нерсе, бирок кино толук көрүлүп бүтмөйүнчө улам чыгашасы чыга берет экен. Азырда чыгаша кетип аткан учурда аны учуру келгенде айтабыз, бирок ого эле көп деп коет го Кыргызда. Ошончолук болду. Бирок ошонун бардыгын бул Саякбай фонду Саякбай Манасчы эл аралык фонддун президенти, учурдагы Жогорку Кеңештин аппарат жетекчиси Саматбек Ибраев каржылап атат. Бардыгын жардам жок эки жактан. Болуп калган учурлар болуп атат эми. Жок деген өзү туура эмес. Кыргыз кайдыгер карабайт. Жакшы экен. Эң сонун. Мыкты. Анан ушул Саякбай көркөм тасмасы тартылып бүткөндөн кийин көпчүлүк учурда аята бул жагын бир аз башкачараак кылып тартсак болмок деп купулга толбой калганда кадрлар болот эмеспи? Ошондой нерселер болдубу? Эми сөзсүз бүткөн ишке сынчы көп, бышкан ашты жечи көп дейт. Сындап коюш өтө эле жеңил. Анан калса көз караштар дагы ар түрдүү болуш керек. Сын болуш керек. Өсүш үчүн сын болуп туруш керек да. Антип өз ара ошол тартып аткан жамаат деле талашкан учурларыбыз болду. Бул жерин мындай кылалы, тигиндей кылалы. Сценарий жазылып келгенден баштап тартылып бүткөнгө чейин түмөн жолу оңдолду да бул. Сценарий өзү бир 10 чактыдай жолу оңдолду. Улам бирөөбүз ой пикирибизди айтабыз, сунушубузду айтабыз. Бул жери мындай болбош керек, бул жери тигиндей болуш керек. Манасты кантип беребиз деген маселелерди, кантип көргөзөбүз деген маселелерди аябагандай талаш тартыш болду. Ошонун бардыгы элдин пайдасына, эл кабыл алыш үчүн кандай кылышыбыз керек, кандай негизде ушул касиетке сөз тийгизбей алып кете алабыз деген сыяктуу нерселердин алдында көп талаштар болду. Дагы да сын болот деп ойлойм. Сын болуш керек. Сын болбосо өсүү болбойт. Бардыгын туура кабыл алабыз. Бирок бул эми тартылып бүттү. Кийинкилеринде Саякбай тууралуу дагы көп тасма жаратсак болот. Саякбайдан башка дагы толтура манасчыларыбыз бар. Ошол эле Сагынбайдын 150 жылдыгы быйыл. Ошол Сагынбай манасчыбыздын 150 жылдыгына дагы тасма жаратсак болот. 200 жылдыгы дагы бар. Чойке, Тыныбек, Акылбек дей койчу. Манас дүйнөсү түгөнбөгөн казына да. Манас дүйнөсүн кое туруп, манасчылар тууралуу эле тартып алсак, кокодон болот тасмалар. Эң сонун убакыт деген учкан куш экен. Биздин да эфирибиздин аяктарына бир нече көзөрмөндөр калды. Анан жалпы баягы кыргыз элине кайрылуу калуу тилегиңиз? Жалпы журтту ушундай улуу дүйнөгө чакырык салып турган кезибиз.
келиңиздер, көрүңүздөр, сын болсо да, баа болсо да бериңиздер. Бул жалпы калк таразасына түшүп отурган нерсе. Болгондо дагы ушул улуу дүйнөнү, кыргыз дүйнөсүн эгемендүүлүк алган жылдарыбыздан бери биринчи жолу жеке адамдардын каржылоосунда, мамлекеттик эмес, жеке адамдардын каржылоосунда тартылып аткан нерсе. Ушундай улуулуктар көбөйө берсин демекчибиз. Рахмат, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз деп айталы дагы. Биз болсо биздеги Саякбай Манасчы фондунун тең төрагасы Манасчы Рыспай Исаков агабыз болду десек болот.